Саламатсыздарбы? Бүгүн бизде трейдинг разбор столуна келип отурабыз. Бүгүнкү биздин конокто Фарида 2022 окуган менде. Бунун бизде планында отур. Бул менде окуп жаткан учурда 2022 А чекит бунда $1000 болчу, Б чекит бул $10.000 чыгарам деген план менен келген. 1 жылдын ичинде. Бирок чыгарылган эмес. Азыр мен Фарида өзүң бир аз тааныштыр менин конокторума. Мен негизи трейдинг тармагына 2022 жылы келип калгам. Негизи ага чейин сатууда иштеп жүргөм. Ошодон баштап трейдингке кызыгып калгам. Кызыккансың. Азыр сен айтып атпайсыңбы, айда эже мен деген А чекит $1000 менен келгем да, анан Б чекит $10.000 чыгарам деген сиз деген чыгара аласыз айткансыз депчи. 2023 сенде А чекит $1000 менен канча таптың 2023 жылы эмне? 2023 жылы негизи $5000 тапкан бир жылына. Bir жылда $1000 аркылуу $5000 көтөрдүң. $6000 плюска чыкты. 2024 жылычы? 2024 жылы наоборот болуп калды. $3000 болуп калды да. Получается, бир жылда $3000 таптың. Пайда. 2023 салыштырганда $2000 минуска кеттиң наоборотно. Да? Эми бул жерде мындай суроо. Ушул 2023 тагын 2024 кандай стратегия колдондуң? Мен негизи бир эле стратегияны колдондум, бул ДСА стратегиясы. Себеби колдонгонун себеби сиз мен монеталарды алгандан кийин ал түшүп кетти. Анан мен корктум. Палестинада согуш болгон түшүп кеткен Анан мен корктум, монеталарым дагы түшүп кетти, мен акчам жоголуп кетеби экен деп. Анан мен сизден бир сурагам. Монеталар көтөрүлүбү, мен акчам минуска түшүп кетти деп. Анан сиз айттыңыз, бул монета көтөрүлөт, сен андан көрөк күтө тур деп. Анан мен ошол монетаны күттүм. Күтүп, анан кийин плюска чыкканга чейин күттүм. Ошентип анан плюска чыкты. Получается, мен бир гана ДСА стратегиясын колдонгом да. То есть мен бир аз убакыт ошол базарга арнадым. То есть базар көтөрүлүп беришин күттүм да. Базар көтөрүлүп беришин күтүп атып, ошондо ДСАга өтүп кеттиң сен. Эмне айтат? ДСА негизи ошого. Получается, базар түшкөн сайын усуждение алып кетер экенсиң. Башка стратегияларды колдонгон жокмун, только ДСА менен эле ошо менен иштедим да. Мисалы бизде имбаланс, там ликвид чечүү зоналарыбыз бар да, напримерчи. Өсүчү түшүш тренд бар, коррекциялар бар, импульстар бар, например, ошолорду колдоно алган жоксуң. Жок, мен аларды базар түшүп кетти, ДСАга өтүп кеттим. Сразу эле ошого өтүп кеттим да. Да, потому что бул ДСА бизде трейдингде бул самый безопасный торговля да. Бул жылдык по-любому жабасың да, жыйынтык менен жабасың. Менде страх болгондо ошол кезечи. Хорошо. Лишь бы сен дагы жакшы минус менен кетпептирсиң да, плюс менен жабып келиптирсиң да. Бир жылдачы. Эми бул жерде мындай план. Азыр канча капиталың бар? 2025 канча капиталың бар? А чекит менен Б чекит айтып берсең. Азыр негизи азыр деле $1000 менен баштагым келип атат. Бирок бир жылында $15000 чейин жеткирсемби деген максат бар да. Азыр эмне трейдинг тармагында. Азыр капиталың канча? $1000. $1000 или $5000? Негизи $1000 менен баштасам деген, бирок менде капитал $5000 бар. Ошону $15000 же болбосо андан жогору. Получается, бул мындай да, сен 2023 $1000 менен кирип $5000 таап атпайсыңбы? 2024 $1000 менен кирип бир жылда $3000 таатасың да. Если 2025 сен $10.000 таза тапкың келсе да бир жылда, мен сунуштабак, бул түшкөн пайдаларың оборот полный киргизесиң да. Именно $5000 киргизесиң. Сен буга чейин $8000 тапкансың да. Именно өзүң кирген $1000 калтырасың, бирок базардан түшкөн пайда $5000 киргизесиң, $3000 калат. Получается, бул жерде 50-30 колдонуп калат экенсиң. Кара, например, сенде азыр $5000 бар да. $5000 менен сен $10.000 тапсаң болот. Эгер биз $10.000 12 айга бөлө турган болсок, сен айына $840 табышың керек болот. Ал эми сен айына $840 табыш үчүн, эгер 840 31 күнгө бөлө турган болсок, сен күнүнө $27 табышың керек болот. Түшүнүктүү болду, $27, сен $5000 менен $27 эле табышың керек. $27 деген бул получается 2800 сом. Соммо чакканда. Эми бул кандай болот? Сен буга чейин только ДСА колдонгонсуң да. Бул торговляларда только ДСА колдонуп кеткенсиң да. Бул торговляда кандай кылсаң болот? Сен ушул капиталыңын $2500 ДСАга бер. Потому что сен ДСАны уже профессионал болуп калдың да. Иштеткенгечи. Монета түшкөн сайын алып, уже профессионал бул жумушту уже катырып калдың на 100% кетчи мындай келгенде. Эми сен могул стратегияга OPS кет. OPS-тен тоже практика кыл, буну да на 100% үйрөнгөнгө аракет кыл. Качан гана ДСАга $2500 бересиң, OPS-ке $2500 саласың да. $2500 буга салыш үчүн OPS-те сен $2500 5 монетага бөлөсүң. Сөз түрдө бир монетага вложение кетпейт. Анан 4-2 формат кетиш керек. 4-2 формат получается 4% плюска базардан, 2% кээде базарга беришиң керек. Получается досуңа чай алып берген сыяктуу эле базарга берип турушуң керек да. Базарга бергенде ичиң ачышпаш керек, эмне келгенде.
Потому что сен 4% кайра алып кое атпайсың базардан. Эми бул 5 монетага бөлө турган болсок, например, сен 27 доллар болот атпайбы? 27-ні бөлөбүз 5-ке. Сен каждый 5 монетаңды, бир сделкаңды 5 доллардан гана пайдага жабышың керек. Түшүнүп алдыбы? Ооба. OPS колдоносуң. OPS деген бул бизде түшүүчү рынокто только коррекциядан иштеп кетүү. Ички базарда бирок, сырткы базарда иштей албайсың. Потому что дыса стратегия бул только сырткы базарда иштейт. Ички базарга бул кире албайт да. А ички базар менен сырткы базарды бир алып кетишиң керек. Сырткы базарга дысага бер 2,5 мың доллар, ички базарга OPS-ке бер 2,5 мың доллар, 5 монетага 4-2 формат. И каждый сделкаң, 5 сделкаңа каждый 5 доллардан пайда алып келиш керек сага. Ошондо мен дысада мен узак убакытка иштесем, ошондо OPS-тен кыска убакыт иштеп калат экенмин, э? Ооба, кыска торговляга өтөсүң, күнүлүк торговляга, day trading өтөсүң. Анан экинчиден, сен 2023-2024, сен мен билишим боюнча сен медиксиң, э? Ооба. Азыр окуйсуң, э? Ооба, студенткасың. Бирок бул жерде мындай болот атпайбы? 2023-2024 сен ушул тарапка канча процент убактыңды бөлдүң? 2023 Потому что мен билем да, дысада иштегендер бул жака убактысын көп бөлбөйт. Базар түшкөн эле кирип туруп алып коет болду. Ооба, негизи ошондой болгон. Негизи чындыгында айтканда 2023-2024 мен деле убактымды көп бөлүп алган эмесмин. Мисалы, бир күн деп айтпайм, бирок 2-3 күндө бирден эле карап койчумун да, 1 саат болобу, 2 саат болобу, ошондой эле карап койчумун. Но күн сайын трейдингге кирип, же болбосо ичин разбор кылып, көрүп, анализдеп кылчу эмесмин. Негизги кызматым сатуу тармагы болгондуктан ошол жака көбүрөөк басым жасаганмын, то есть маркетинг тарабына. Ошол себептен бул тарапта азыраак көңүл буруп каратканмын да. Именно ошол болот атпайбы? Мол трейдингде айтып коет го, акча, оңой акча табуунун кыйын жолу. Кыйын жолу дегенде бул кандай? Биз башка бир жумушту кылганда, например, сатуу бөлүмүндө иштейм деп атпайсыңбы? Ал жакта физически чарчайсың да. Каждый адамга бересиң, там маалымат бересиң. А бул жакта бир аз морально чарчап калышыбыз мүмкүн да. Но жакшы акча табабыз. Ошондуктан бул жака 90% трейдингге көңүл бурушуң керек. Даже сен 5 мың доллар аркылуу сен 100 мың доллар таап койсоң болот да, бир жылда. Потому что 10 мың доллар табуу бул оңой да. Бул айына 840 доллар табасың, күнүнө 27 доллардан табышың керек. 27 долларды сен 5 монетага 2,5-ны бөлүп кире турган болсоң, каждый сделкаң 5 доллардан пайда алып келиш керек сага. 4-2 форматта бирок. Мисалы ошондо 90% болгондо мен күнүгө канча сааттан көңүл бөлүшүм керек? Базардын өзүнүн сааты болот да. Биз айтканбыз го, саат американский, именно американ сааты менен иштейт. Например, сен эртеменки саат мисалы 8-де турасың, 9-да турасың, базарды бир анализдеп коюшуң керек. И точка входа дарылап коюшуң керек. Саат 2 болот, может сенин точка входаң саат 8 эмес, саат 2-де келет. Может саат 6-да келет. Потому что саат 6-да бул Американын банктары ачылат, акча кире баштайт да базардын ичине. Акча кире баштаганда саат 6-да сен точка входаң келет, анан аткарылып кетиши мүмкүн. Лучший вариант эрте менен анализдеп даярдап кой, саат 2-де бир келип карап кой. Мен бул 24-кө жетип мониторингде отур деген жерим жок. Карап кой, саат 2-де бир кара, базар түшүп келди, потому что саат 2-де базар түшөт. Потому что бул жерде уже сессия башталат да, өзүнүн баягы азиатский, Лондон, Нью-Йорк сессиясы башталат. А саат 6-да Американын банкы ачылат, акчалары, торговлялар кире баштайт, инвесторлор, фондовый рыноктогу именно крупный игроктор акчасын киргизет, ошол моментте сенин ордерлериң аткарылат. Бирок ошол 5 монетага салып атканда да кандай саласың? Именно мынау дысага салып аткан 2,5-ды именно фундаменталга жакшы топ 100гө кирген монетага салышың керек. Мемкоиндарды сунуштабайм. Если узак убакыт кармасаң, мемкоин керек эмес. Альткоиндерге салганга аракет кылышың керек. Экинчиси бул OPS-ке салып атпайсыңбы? 2,5-да кыска күнүмдүк торговля, day trading. Бул 5 монетага салып атканда, например, мемкоин аралаштырсаң болот, альткоин өкөнү. Потому что бул 2 монета бири-бирине карама каршы жүрөт да. Ошол моментте кармап калсаң болот. Экинчи анан доминациянын сөз карашың керек. Базардын доминациясы 60-да турабы, там 50-де турабы, например, карап чыгышың керек да. Базардын чыныгы мол абалы, температурасын бул доминация чечет. Доминацияны карашың керек болот. Шаг-машак. Биз айтабыз го, биринчи базарга киргенде доминация карайсыңар. Андан кийин маркет карайсыңар. Маркеттин общий объем канчада турат. Үчүнчүдөн ошол өзүңөргө тандаган монетаны тандайсыңар. Альткоинбу, мемкоинбу. Бирок процентный ставканы карайсыңар. 24 сааттын ичинде канча процент өстү же түштү. Ошону карайбыз. Үчүнчүдөн тастык, анализдемизге тастык керек. Например, сен буга чейин дыса стратегия тастыкка байланып туруп алып аткансың да. Ооба. Эми OPS-ке тастык, именно OPS-ке анализде көрүнүш керек да, ошого тастык керек. Именно OPS-н өзүнүн чиймеси чыга турган болсо, точка входа менен кетишиң керек. Тастык. Получается, мына 4 шагты эч качан алмаштырбай алып кетишиң керек. Биринчи шаг доминация, экинчи шаг маркеттин объемун,
үчүнчү шаг монетадан кийин ОПС-ге тастык, ДС-га тастык тандайсың. Издейсиң базардан. Тастыкты ал келди, точка входа стоп лосс тура келди, анда точка кирип кете бересиң базарга. Түшүнүктүү болду. Анан 90% аракетиңди трейдингге жумшашың керек. Мындай чоң көлөмдө акча табыш үчүн. Хорошо, буюрса ушул 2025 аябай максатымды ушул жака коюп атам. Ушул тараптан жакшы бир жыйынтыктарга чыгайын, жакшы бир көрсөткүчтөргө көрсөтөйүн деп. Буюрса аракет кылам, жакшы бир жыйынтыктарга чыгалым деген ишеничтемин. Иншалла бул буюрса жакшы көрүнүш, потому что 2023 $5,000 $3,000 тапкансыңдар. Бул деген $5,000 тапкан адам бир жылда саңа $5,000 табыш уже оңой болуп калат да. $3,000 тапкан адам уже $3,000 табыш саңа оңой болуп калат. Азыр сенде $10,000 болуп атпайбы? Бираз путь жетип баруу сел кыйын болушу мүмкүн, но сен алып кете берсең, просто мо 4 шагты гана калтырбай алып кете берсең, күндө. Эртең менен турасың, рынокто бир карайсың, 2-де бир карайсың, анан 6-да башталат соода уже. Негизи мен тренингке кирип атканда плюска чыгамбы, чыкпайм деген суроо болгон да. Анан кийин сан коркуу болгон. Реально эле бул акчабы депчи. Андыса стратегиясы менен иштей баштадым. Ачам гана $1,000 менен $5,000 мен жылына эсептеп чыктым дейм. $5,000 тапкандан кийин ошондо көзүм жетти да. Значит, бул жактан акча таба турган жолу бар экен деп. Андан кийин дагы анан изилдей баштадым, бирок 2024 жылы жакшы бир көңүл бөлө албадым. Ошол себептүү бир аз азыраак суммада акча тапкам. Анан кайра 2025 жылы кайра кызыгып дагы жаңы баштаган учурумда. Значит, бул жактан акча тапсам болот экен деген ниет менен бул жака кирип атам. Да, тапсам болот экен билдиң, бирок объемду чоңойто албай атасың. Ооба. Билип түшүнүп, анан көзүм жеткенден кийин гана объемду чоңойткум келди да. Ага чейин мен корктум да. Анан кийин анан билип көзүм жеткенден гана объемду чоңойтуп, эми ошол $10,000 жетиш үчүн мен сизге кайра разборго келдим да. Туура. Буга чейин, например, могу $3,000 таап атасың го, $3,000, $5,000 тапкансың, ушуну, например, кантип бөлүштүрүп аткансың? Чынында өзүң акчаң капчыкка кантип түшүрөттүң, именно объемго канча бараттың өзүң содаңа? Негизи мен $1,000 менен киргенде мен 2 монетага салдым да. BMW монетасы, анан Litecoin деген монета бар болчу. Жок, бул монета тандоо бөлөк да, например, объемду бөлүштүрүү бар да. Мен 2 эле жарым-жарымдан бөлүп салып койчумун. Анан пайдасын мисалы бир жылда эле алып чыктым да. Мен ага чейин алып чыкпадым. Качан гана пайдага чыкты, ошондо эле чыгарып кеттим. Например, сен азыр $5,000 болот атпайбы? Если могул $10,000 бир жылда кыла турган болсо, бунун $5,000 объемго базарга бересиң, содаңа. $5,000 алып чыгып кетесиң, содага аралаштырбайсың. Мен бир жылда алып чыгып кеткем. 2026 кайра $10,000 менен баштайсың. $10,000 менен кийинки жылы $20,000 таптың, $10,000 калтырасың, $10,000 чыгарасың. Содага аралаштырбайсың. Объемду 50 на 50. 50% Мбанк картага түшүрөсүң, 50% оборотко кошосуң. Оборот ошол бойдон калбаш керек. Жыл сайын көтөрүлүп туруш керек 1%. Мен андай кылган эмесмин да. 2023 жылы $1,000 $5,000 таптым ба, аны алып окуп, кайра 2024 жылы $1,000 дагы салдым. Аны $3,000 таптым. Получается $1,000 менен $1,000 сайын базарга берген эмесмин. Ещё $10,000 табам деп. Вот. Ошон үчүн акчаны бөлүштүрүшүң керек. $3,000 таптыңбы? 1,5 бул жака, 1,5 оборот бериш керек. Объем тең-тең бөлүп беришиң керек. Потому что саңа акча алып келаткан жакты без внимания калтырбашың керек. Анан бул жакта басар турганына да чыгарышың керек. Сен деген бул жакта семья багам деп атасың, мош өзүң кийинем деп атасың, мош баскан турганыма чыгарам деп турасың да, мисалы да, мош машина алам деп турасың, мош үй алам деп турасың да, ага өзүнчө чыгыш керек. Ал акчаны буга аралаштырбашың керек. Түшкөн пайда 50 на 50 эки тарапка тең бөлүнүш керек. Тең калыпты алып кетишиң керек. Эки капчыкты тең. Түшүнүктүү болду, э? Ооба. Чоң рахмат, Айда эже. Бул ушундай план алып алганыма, себеби ушул планды күтүп жатканымда, жаңы стратегия менен иштейм. Буюрса, жакшы бир жыйынтыкка чыгам деген үмүттөмүн, жана жакшы жыйынтыкка чыгам буюрса. Жакшы бир отзывдар менен, ийгиликтер менен буюрса сиз менен бөлүшөм. Хорошо. Күтөбүз анда.